Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Ош шаарында жайгашкан куралдуу күчтөрүнүн аскердик бөлүктөрүнүн аскерий иш-чараларын уюштурууда тыгыз байланышта иш алып барып, элибиздин коопсуздугун сактоону камсыздоодо Ош шаарындагы аскердик бөлүктөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп, өз салымын кошкондугу үчүн Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашевке Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиевдин атынан ыраазычылык каты тапшырылды. Жоокерлердин жашоо шарты, элибиздин коопсуздугун сактоону камсыздоодо биринчи орунда тураарын айткан шаар мэри мындан арыда тыгыз байланышта аскер кызматкерлерин колдой тургандыгына токтолуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиевке ыраазычылыгын билдирди. 2019 жылга түзүлгөн мерчемдердин негизинде кургактагы аскерлердин түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдөгү батальондун жана роталардын командирлери менен жыйын өткөрүлдү. Жыйындын негизги максаты өздүк курам менен иш алып барууда аскердик кесипкөйлүүлүктү жогорулатуу жана өздүк курамдын аскердик тартип, күчүрмөн даярдыгын, моралдык психологиялык абалын туруктуу, жогорку деңгээлде сактоо жана аскердик кесипкөйлүүлүккө тарбиялоо болуп саналат. Бул жыйынга аскер бөлүктөрдөн рота, батальон командирлери келишкен. Бул жыйындын максаты аскер бөлүктөрдө күчүрмөн даярдыкты, тарбия иштерин, өздүк курамдын моралдык психологиялык абалын көтөрүү максатында сабактар уюштурулуп өткөрүлүп жатат. Бул офицерлердин профессионалдык даярдыгын жогорулатуу негизги максаты. Аскер адистерин даярдоодо аларды окутуп, үйрөтүүдө, бирдиктүү иш-чараларды уюштурууда, ротанын жана батальондун командирлеринин сапаттуулугу, куралдуу күчтөрүнүн аброюн, кадыр-баркын көтөрүүдө, күчүрмөн даярдыкта болууда көптөгөн тажрыйбаны талап кылат. Ошондуктан жыйындарды өткөрүү керектелет, дейт жыйындын уюштуруучулары. Бүгүн түштүк аймагындагы 8-чи мотоаткычтар дивизиясынын аскер бөлүктөрүнүн курамындагы батальон дивизион командирлери, рота батарея командирлеринин курамында жалпы жыйын өтүп жатат. Жыйындын негизги максаттары офицерлердин өздүк курам менен жана күчүрмөн документтерди иштөө тажрыйбасын көтөрүү максатында бул жыйын уюштурулган. Негизги жыйындын максаттары ишке ашууда. Бул жерде дагы да экзамен алуу менен, текшерүү менен, мындайча айтканда, жаңыдан дагы да бир аттестация түрүндө офицерлерди текшерип, ошол кызмат ээлеген ордуларына ылайыктуу эмеспи, офицерлерге жардам берүү максатында бул жыйын уюштурулган. 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 27 жылдык салтанатына карата Панфилов атындагы 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командиринин кубогуна футбол жана волейбол спорттук оюндары боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдешке жалпысынан 8 команда катышып, оюнда эң мыкты команда жана мыкты оюнчулар тандалды. Жалпы эсеп менен төмөндөгүдөй жыйынтык берилди. Футбол боюнча биринчи орунга 92-843 аскер бөлүгү, ал эми экинчи орунга 026-26 аскер бөлүгүнүн командалары татыктуу болушту. Үчүнчү орунга 30-670 аскер бөлүгүнүн командасы татыктуу болду. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 27 жылдыгына карата 8-чи мотоаткычтар дивизиясынын аскер бөлүктөрүндө дивизия командиринин кичи футбол боюнча мелдеши болду. Ошол мелдеште биз биринчи орунду 92-843 аскер бөлүгү алды. Бул мелдешти биринчи орунду алганыбыз өтө сыймыктанып атабыз. Биринчи орун аябай оор, кыйын эмгек менен жетиштик. Бул оюнда абдан күчтүү таймаштар болду, командалар болду. Ошого карабастан чын жана судьялар дагы жакшы судьет беришти.
Волейбол боюнча биринчи орунга 92-843 аскер бөлүгүнүн командасы татыктуу болушту. Ал эми экинчи орунга 0-26-26 аскер бөлүгүнүн командасы, үчүнчү орунга болсо 30-670 аскер бөлүгүнүн командалары татыктуу болушту. Жеңүүчү командалар кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Элүүкки 870 аскер бөлүгүнүн тандалып алынган аскер кызматкерлери Илбирс аталган жашыл өзгөчө беретти кийүү укугуна ээ болушту. Мен бул аскер бөлүктө 5 жылдан бери кызмат кылып эмгектенип келем. Мен бул аскер бөлүктө кызмат кылганыма абдан сыймыктанам жана мактануу менен айта алам. Мен ушул жашыл беретке тапшырып жатам. Бул жашыл берет тууралуу айта турган болсок, спецназдардын арасында жашыл берет ар бир адамга кийүүгө уруксат берилбейт. Тартиби жакшы, өзүн күжүрмөн даярдыкта жана күжүрмөн даярдык сабактарында өзүн жакшы жактан көрсөткөн билими жана тартиби жакшы адамдар гана бул сынакка катыша алат жана өзүн сынап көрө алат. Бүгүн мына жалпыбыз даярданып, сынактын башталышына аттанып жатабыз. Ушул сынакка катышып жаткан баарына күч кубат, ийгилик каалайм. Бизде тек гана жеңиш, алга жана алга. Илбирс аталган жашыл беретти кийүү укугуна ээ болуу үчүн атайын сынактан өтүү керек. Жашыл беретти кийүү оңойго турбайт. Бул боюнча атайын буйруктар жана жоболордун талаптарын аткаруу зарыл. Жашыл берет өзгөчө жогорку белге. Бул аскер кызматкеринин профессионалдык деңгээли жогорку, атайын дайындалган, дени сак, моралдык психологиялык жактан туруктуу, ошондой эле талаптарга ылайык сынактардан өткөн гана аскер кызматкери кийүүгө укуктуу. Мына ушул иш-чара боюнча 52-870 аскер бөлүгүндө атайын сынак болуп өттү. Сынакта аскер кызматкерлери алдын ала 6 айлык теориялык окуудан өткөрүлүп, андан соң жашыл берет үчүн практикалык сыноодон өтүштү. Жободо көрсөтүлгөндөй негизги болгон денени чыңдоо, тактикалык атайын даярдыктан, чалгындоо, инженердик, ок атуу, байланыш, медициналык, аба десанттык жана башка ушул сыяктуу даярдыктардан, сынактардан өткөрүлүп, андан соң жашыл өзгөчө беретти кийүү укугуна ээ болушат. Бул жерде негизи жашыл беретке тапшыргандар номер 4-чү ок атуу борбору. Бул жерде кайсыл бир аскер кызматкери болбосун, кайсыл талаада болбосун, согуш талаасында болсо аскерге байланышка чыгууну билиш керек да. Ошол себептен жашыл беретке тапшырган адам бул байланышка чыгууну билиш керек. Ал бул жерде 4-чү окуу борборунда КВ Харис турат. Бул жерде аны биз чачып коебуз. Жана ошондой эле алардын отдельный позывный болот. Ошол позывныйларды биз башка позывныйга коруп, башка позывныйга өткөрүп, отдельный биз чачып коебуз. Алар келет дагы ошол эле нерсени жыйнашат дагы биздин аскер бөлүктө турган башка аскер кызматкерлер связга турган аскер кызматкерлер связга чыгышат, байланышка чыгышат. Ошол менен булар бул жерден өтүшөт. Ал эми жашыл беретти кийүү укугуна ээ болгон соң, ушул жогорку сапаттагы татыктуу алып жүрүү жана уят карбоо милдети аскер кызматкерине жүктөлөт. Жашыл береттин ээси болуш мен үчүн сыймык. Атайын багыттагы Илбирс бригадасында 3 жылдан бери кызмат өтүп келем. 3 жылдан бери жашыл береттин ээси болуш үчүн даярданып келем. Быйылкы жылы Кудай насип этип жашыл береттин ээси болуп отурам. Буга чейинки 3 этаптан турган сыноолордун өтүп келдик. Бүгүн акыркы 3-чү эң оор этапын өттүк. Анда 15 километрлик маршрутту чуркап, тоскоолдуктардан өтүп, байланышка чыгып, ок атууну өтүп, анан акырына келип кол урушка чыктык 3 бой. Мен үчүн жардам бергени үй бүлөмдүн жана өздүк курамдын жардамы мен үчүн дем берди. Ошолордун жардамы менен гана эрк күчүмдү топтоп
Бүгін жашыл береттің ээси болуп отурам. Товарищ старший лейтенант. Капитан Казак. Жашыл беретке достойный. Бул үчүн мен үчүн бул аябай сыймык, эң чоң сыймык. Жашыл берет бул Атайын багыттагы бригадасынын же аскер кызматкерлеринин элитасы болуп саналат. Куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 27 жылдыгына карата өткөзгөн жашыл береттин 3-чү этабы болуп өттү. Өзүнүн мыкты күжүрмөн даярдыгын жана дене тарбия даярдыгын көрсөттү. Кудай буйруса бул жоокерлерге 29 май күнү өздөрүнүн мээнети менен тери менен алган жашыл беретин кийгизебиз. Жашыл өзгөчө берет 29 май куралдуу күчтөрүнүн майрамдык күнүнө арналган аземде салтанаттуу түрдө тапшырылмакчы.